Чаткалдагы алтын чыгарган компаниядан мыйзамсыз алтын чыгарып саткан деген айып менен мамлекеттик 4 кызматкер кармалды. УКМКнын маалыматында алар экологиялык коопсуздукка, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарына коркунуч жаратарын эске албастан компаниянын өкүлдөрү менен материалдык пайда көрүү максатында жең ичинен сүйлөшүп иш аткарган. Жүргүзүлгөн кылмыш ишин алкагында Чаткал районунун төмөнкү кызматкерлери кармалды. Чаткал районунун Канышкыя айыл өкмөтүнүн башчысы СКК, Канышкыя айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы ЖН, Канышкыя айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары СА, Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу регионалдык дирекциянын Чаткал району боюнча көзөмөл инспектордук кызматынын БЗ башкы инспектору. Буга чейин алтын казуучу ишкананын башкы директору мыйзамсыз казган 1,5 килограмм алтынды алып чыгып кетүү учурунда кармалган. Аталган факты ушул жылдын 26 августунда орун алып, Чаткал Бишкек багытында бара жатканда Сосновка постунан токтотулган. Анда аталган ишкананын жетекчиси жана анын кызматкерлери мыйзамсыз казылган алтынды ташып бара жатканы аныкталган. Жогорудагы адамдарга өзгөчө оор кылмышка шектелип айып тагылып, УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Эл тарабы мисалы бул ишкана мыйзамсыз иштеп атат десе, ага жок бул мыйзамсыз иштеп атат деген иш аракеттер буга чейин болгон эмес. Анан бүгүн кечээ маалымат чыкты. Чаткал районундагы Канышкыя айыл аймагынын 4 кызматкери камакка алынып, тергөө агына киргизди деген маалымат чыкты. Биз дагы ошол интернеттен көрдүк. Мен ойлойм, кайсы бир жаран мамлекеттик кызматта туруп, аны жеке пайда табуу максатында пайдаланган болсо, ал сөзсүз түрдө жооп бериши керек. Чаткал районунун тургундары дагы мына ушундай пикирде. Жалпы эл мыйзамдуулукту гана талап кылат. Ким мыйзамсыз иш аракет кылган болсо, ал үчүн жооп бериши керек. Ал эми райондун Канышкыя айыл өкмөтү өлкөдөгү эң бай айыл аймак. Быйылкы жергиликтүү бюджети 223 миллион сомду түзөт. Бирок каражаттар максатсыз пайдаланылып, миллиондогон суммалардын дайыны чыкпай келет. Бюджеттен каралган курулуштарда көп өтпөй сапасыз абалга кептелет. Бай айыл аймак болсо да инфраструктурасы көңүл жылытпайт. Айыл өкмөттүн мындай ишине канааттанбаган тургундар апрель айында облус башчысына да даттанып, жагдайга көзөмөл жүргүзүүгө чакырган эле. Мен 2,5 гектар жерим болса, 2 гектар жерим болса. Ошол бир да жолу суу бара алган жок. Себеби бизге суу жетишкен жок. Суу боюнча да бир жакшы. Кайсы айыл өкмөтү? Канышкыя айыл өкмөтү Айгыжал айылы. Мен ойлойм, Канышкыя айыл өкмөтүндө мындай маселе болбош керек. 223 миллион бюджет менен суу жок, таза суу жок деген маселе болсо, анда жетекчилер туура эмес иштеп атат. Урматтуу айыл өкмөтүнүн башчысы. Эгерде ушул маселенин баарын чечпесеңиз, анда сизге чара көрүлөт. Эми мен эң таң калганым бул Канышкыя айыл өкмөтү дотациядан чыккан эң бай айыл өкмөттө эң көп көйгөй ушундай айтат. Эми буну азыр анализдеп чыгып туруп, Канышкыя айыл өкмөтүнүн башчысына чара көрүлөт. Чаткал району облустун эң алыскы аймагы, 30 миңден ашуун калкы бар. Маалымат боюнча Чаткалда эле кен иштетүүгө 158 лицензия берилген. Алардын 4-өө гана чулуу кен, калганы чачыранды. Бибисара Орозалиева, 7 канал, Жалал Абад облусу.